Баланы туура тамактанууга кичинесинен үйрөтүү керек. Педиатрлардын айтымында наристени 6 айга чейин эмизүү абзел. 6 айдан кийин гана кошумча тамактандыруу туура. Анда да жеңил жана сиңимдүү тамак берүү керек. Атайын идиштеги даяр тамакка караганда эне өз колу менен жасап берген тамак балага көбүрөөк пайдалуу. Кошумча тамактанууну баштаганда учурда ошол эле сууга бышырылган картошка, сабиз, азыр мына бизде ашкабак бышып атат. Эне өз мээримин төгүп жасаган тамак баары бир сатып алган азыкка караганда жакшыраак. Баланы күн сайын бир убакытта тамак берүүгө үйрөткөн жакшы. Анткени убакыт келгенде анын ашказаны тамакты кабыл алууга даяр болот да тамак жакшы сиңет. Негизи баланын тамактануусун 5 жашка чейин тыкыр көзөмөлгө алуу керек. Анткени ошол жылдар аралыгында анын организми өсүүгө жана өзгөрүүгө дуушар болот деп эскертишет адистер. 5 жашка чейин баланын тамактануусун катуу көзөмөлгө алуу керек. Анткени ушул жаштагы ден соолугу баланын кийинки жашоосуна таасир тийгизүүсү толук мүмкүн. 30, 40, 50 жашында кандай оорулар менен ооруйт же оорубай тургандыгы да билинет. Бала тамакты каалоо менен жегени да абдан маанилүү. Ошондуктан анын күнүмдүк тамак ашы ар түрдүү болуусу зарыл. Күндө эле ботко же күндө эле бир тамакты бергенге болбойт. Бардык эле ата-эне баласынын каалаганын алып берип кубандырганды жакшы көрөт. Бирок ден соолукка чоң зыян алып келген ошол эле корулган картошка, кытырак же газдалган суусундуктар баланын организмин ууландыруучу заттар бар экенин адистер айтып келишет. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев. Таң Манай программасы.